публицист Жеңишбек Эдикеевдин «Көктептер» аттуу китебинин бет ачары болуп жатат. Алдыда автор менен таанышып, жана китептин бет ачарына күбө бололу. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Медиахабтын баракчасына жазылып, комментарий, лайк калтырганды унутпаңыздар. Буга чейин 2 китеп жазган экенсиз. Алардан айырмаланып, бул китебиңиз эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Буга чейин дайралар артка кагышпайт деген белгилүү жалпы ата энелерге арналган китеп чыккан. Ага чейин кыргызча, французча 2 сөздүк китеби чыккан. Эми бул дайрал «Көктептер» деп чыкты. Эми бир сөз менен айтканда айырмасы, мисалы мурда белгилүү ушу ата эне жөнүндө болсо, мында тематика чектелген жок да. Баардыгы болду ушу биз төрөлүп өсүп, балалыктан баштап ушул күнгө чейинки окуялар. Андан кантсе дагы стили, түзүлүшү кичине андан бөлөкчөрөөк. Анан бул китепти жазуу менен сиз коомчулукка эмнени бергиңиз келди? Муну менен мен эми негизи жазуучулукка мына деп босогосунда турган кезим, анан буга чейин журналистиканын казанында кайнап келдик. Ошо көбүнчө мындай көркөм адабиятка, толугу менен көркөм адабият эмес, ушу көркөм публицистика катары, публицистика аркылуу ушу белгилүү жашоодогу саясий, маданий, белгилүү жеке жашоодогу бир көйгөйлөрдү ачып берүү да. Ошо бардык тармактын көйгөйүн башкача бир тереңине кирип, башкалар баягы тыкылдатып көрө элек эшигинен кирип дегендей ошого аракет кылдым. Азыркы учурда жазуучулук менен да алектенип китептериңизди чыгарып атасыз. Алдыда кандай ишкерлик менен алектенейин деп жатасыз? Жазуучу болоюн деп жатасызбы? Негизинен баягы тамырында дегендей журналист болгон соң, журналистика менде баягы калбайт. Мен аны таштабайт окшойм. Бирок мен эми жазуучу, журналистика менен жазуучулук бул асман жерде 2 бөлөк кесип да. Ошон үчүн бул жаңы кесипке өтүп атканымда, демек бул жазуучулук жөн эле хобби эмес, жөн эле бир эр күнү кагазга түшүрүү эмес, бул кесип. Бул болгондо дагы ушу адамзаттын кесиби да. Ушу адам пенденин кайгы муңунун бардык турмушунун кесиби. Туулган жер сенден кетүү тилек болгон эмес мага, ал тагдыр болгон. Сенден алысташ максат болгон эмес мага, ал тагдыр болгон. Бирок тагдырдын баарын бешине жазмыш жасабайт, жарымын адам өзү жазайт. Демек, бир кезде кетсем, эми кайтып келемин. Алыстарды жакындатамын, үзүлгөн жиптин көзүн тартып кулаймын. 13 жылдан бери чет өлкөдө жүрөсүз, Швейцариядан. Буга чейин берген интервьюларыңызда ар бир жайкы каникул сайын келип кетип турам деген экенсиз да. Бул жолку келишиңизде бул жака Түбөлүккө келдиңизби же болбосо кайра Швейцарияга кетесизби? Жок, эми азырынча биротолого келдикпиз. Бирок аз убакыт калды, көбү бүтүп азы калды. Ал жактагы баягы жашап атканыбыздын анан жөн эле максат, жөн эле тилек эмес, бул кандай айтсам, мен келечегимди көрө турган нерсе бул өзүбүздүн экен да, башка жактан эмес. Анан 2007-жылы де-факто газеттин жубайыңыз менен ачыптырсыз, негиздептирсиз. Бул газетаны ачуунун негизги максаты эмнеде эле? Оюм, журналисттер бир сөзсүз эле бир максатты коюп ачпайт газет. Бул эми ошол биринчиден ошол журналистик мүмкүнчүлүк ышык жетилет. Анан өзүңдө журналистикадагы амбиция ойгонот, келип чыгат. Анан белгилүү турмушта принциптер болот, саясий жана башка. Анан ошонун баары чогулуп келип, анан ушу гезит ачууга гезит ачканбыз. Биз үчүн жакшы жери, мен дагы жубайым Чолпонда журналист, ошон үчүн
бизге балким башкалардан жеңил болмок, жеңил эле эмес, ошо гезиттин таасирдүү жакшы болгондугу ушу бирибиз ушу экөөлөп көтөрүп кеткенден болду деп ойлойм. Бир эле адамдан идея эмес, бизде ушу эки адамдын идеясы болуп, эки адамдын чыгармачылыгы болуп, жакшы кесип болду деп ойлойм. Ишмердүүлүгүңүздөр тилекке каршы 2009 жылы Курманбек Бакиевдин кысымынын астында жабылып, анан чет өлкөгө чыкканга мажбур болгон экенсиздер. Ушул учурда сиздерге кандай кысымдар болду? Сиздерге оор болдубу чет өлкөгө чыкканда? Кандай кыйынчылыктар болду? 2008 болчу. Бирок эми мен ал кездерди баягы кайрадан айткым келбейт, чынын айтканда, себеби мен аны драмалаштыргым келбейт. Мисалы, өткөн иш өттү, себеби алардын доору, алар курабыз деген замандар өтүп кеткен. Анан экинчиден бул мага максат дагы эмес. Анан ал адамдарга дагы башкача тагдыр буйруган, ошон үчүн мен азыр ак көк деп айткым келбейт да. Бул окуяны эстегиңиз келбейт демек. Өттү кетти. Анан ошол учурда чет өлкөгө чыкканда албетте бир кыйынчылыктар болот. Анткени ата мекенди таштап кетиш оор эле нерсе болсо керек. Жаңы жумушка орношкондо кандай иштер менен алек болуп жаттыңыздар? Баягы биз азыр эле өзүңүз сурамакчы, биз эч качан кетели деген эч кандай кичинекей дагы ой кыял максат план болгон эмес. Бунун баары ушул капстан болуп калган үчүн биз максаттуу кеткен жокпуз да. Анан ошон үчүн эми чет өлкөгө барганда, чет өлкөдө жашаш үчүн, тирлигине кириш үчүн бул биринчи кезек бул тил да, тил болот. Бул ар качандан бери тил маселеси биринчи. Демек биз ошол тилди, ошол жергиликтүү тилди өздөштүрүүнүн үстүндө болдук. Анан убакыттын өтүшү менен тирлигине, жашоосуна аралашып кире бересиң. Анан сөзсүз мунун башка билинип билинбеген азап тозоктору бар. Чет өлкөнүн дагычы. Анан миңдеген, миллиондогон кыргыздын баягы сыртта жүргөн кыргыздар сыяктуу эле баягы күнгөй тескейи болду чет жердин. Китепти азыр окуп атам. Толук бүтө элекмин. Бирок азыркы башталышынан эле мен аябай чоң таасир алдым. Анткени бул китептин өзгөчөлүгү балким бир чыгарманы окуяна кызык экен, жакшы экен деп эле окуп койбостон бул китепте чыныгы турмуш бар, чыныгы жашоо бар, жаштар үчүн чоң мотивация бар. Анан дагы эң кызыгы автор өзү 15 жаштан баштап күндөлүк чогулткан экен. 50 жаштан өткөн жокто ошондон 30 толгон экен. Ошондон эң мыктыларын кынаптап келип туруп жазган. Анан бул китептен аябагандай чоң таасир алдык. Кудай буйрса өзүнүн ар бир кыргыз окурман жүрөгүнөн түнөк табат деген ойдобуз. Ошол чет өлкөгө чыгып кайра келген учурда Кыргызстандагы сөз эркиндиги, журналистикадагы өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Байкадым. Эми бизде сөз эркиндиги деп, демократиялык өлкөлөр деп биз ошо батыш өлкөлөрүн айтып келет эмеспиз. Бирок баягы биз өз көзүбүз менен көрүп ошол жакта аралашып, ооба салыштырмалуу ал жакта сөз эркиндиги, демократик баалуулуктары абдан жогору, сөзсүз үлгү боло турган. Бирок баары бир биз ушул жомоктогудай эркиндик, жомоктогудай демократия деген ошол жактарда дагы жок да. Андай кездештирүү табуу кыйын да, себеби кайсы бир деңгээлде бул дагы баягы дүйнөгө жайылткысы келген чоң идеология болот. Анан демократия атурбай кээде ошол өлкөлөрдүн өзүнө дагы оңойго турбайт. Эң кичи дагы ошонун жомоктой жашоосунда кемесинде болуп атышкан жок да, алар билетчи. Анан ошон үчүн бизде ошого салыштырып көрөм дагы, биздеги демократияны алардан кем эмес атургай биз ушул журналисттик баягы чоң капчыгыбызга, сумкабызга
ашып ташып турган демократия бизде бар да. Ошону биз болгону баягы туура пайдаланып билишибиз керек да. Анан алдыда журналистикага кайра кайтып келейин деген оюңуз барбы? Негизинен мен мурдагыдай мен журналистиканы кайрадан башынан өткөрөм деп ойлобойм да. Эми ушу көбүнчө тилегим, мендеги максат ушу жазуучулук болот окшойт. Демек жазуучулук сиздин жан дүйнөңүзгө жакын нерсе. Анан китебиңиздин аты дагы өзгөчө экен, Көктептер деп. Эмне үчүн аталышын Көктептер деп койдуңуздар? Көктептер мен үчүн да мурдатан өзгөчө сөз катары келген. Бул эми гезиттеги жөнөкөй эле кичинекей рубрика болчу. Көктептер деген агым кезиндеги кичинекей рубрика болчу да. Анан бара ал Көктептер чоңое берди дагы, анан акыры китепке айланды да. Анан эми түшүндүрмөсү эң эле жөнөкөй ушул. Мен баягы бала дегенде сезим ойгонгону негизи эле дептерге жакын экенмин. Дептерге демек ошого бирдеме чиймелегенге, сүрөт тартканга бала кезден бери. Анан көк ушул негедир ошо дептер көк болсо деп ойлочумун да. Көк түс мага жагат. Анан ушул эки сөздү кошуп Көктептер болуп калды. Китеп 700 беттен туруп 1000 нускада басылып чыккан. Жеңишбек Эдигеев Көктептер мурун агым гезитинде иштеп жүргөндө кичинекей рубрика болчу. Эми ошол чоң китепке айланып отурат дейт. Жазуучунун алдыдагы ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалайбыз жана китеп өз окурмандардын жүрөгүнөн орун табышына тилектешпиз.